ошол эле баягы азыр суу айланткан бир эмелер болсун деген. Бул эми негизинен ислам дининде жок нерсе да. Ошондой эле ушул арчаны жыттаткан. Эгер арчаны кандай мааниде? Эгер баягы микробтор өлсүн, жаман жыт кетсин деген мааниде баягы күйгүзгөн болсо маселе жок. Баягы адаттар, салттар кандай болгон? Эгерде негизги принципиалдуу болгон маселелерге каршы келбесе, ислам дини бардыгын колдогон, кубаттаган. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Жума күнүңүздөр марек болсун. Күндөрдүн султаны болгон жума күнүндө биз сиздер менен ислам дини улуттук салтты кандай сыпаттайт? Мына ошол туурасында маек курабыз. Ал үчүн биз конокко муфтияттын халал индустриясын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бактияр Ажы Токтогазы уулуну чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз биздин студияга. Рахмат. Айтсаңыз, негизи эле ислам дини салтты тыябы? Кандай карайт салтка, биздин кыргыз улуттук салтыбызга? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өзү негизи ислам дини жалпы эле келгенде адамзатына бул жакта маанилүү болгон бир маселелер бар. Тагыраагы, мисалы үчүн Кудай Таалага кандай сыйынуу керек, ошол эле бул ибадат жагын айта турган болсок, ошондой эле калк арасында болгон баягы адаттар, салттар кандай болгон? Эгерде негизги принципиалдуу болгон маселелерге каршы келбесе, ислам дини бардыгын колдогон, кубаттаган. Анын башынан оңдош керек, же болбойт экен деген маселелер болгон эмес да. Эми ар бир эле улуттун, ар бир эле бир жердин, жер шартынын өзүнүн бир үрп адаты, каада салты болот. Мисалы айтсак, Кытайдагы мусулмандар, Кытай мусулмандары же болбосо дуңгандар деп койсок, ал жака ислам дини жеткен канча бир миңдеген кыл мурун. Ал жерде тили, мисалы үчүн ошо бойдон калды, өзгөргөн жок. Ошондой эле аларда тамак аш жаатында болгон өздөрүнүн бир каада салттары болушу мүмкүн. Ал ошо бойдон кийим кийинүү жаатында дагы бир каадасы, салты болушу мүмкүн, үрп адаты. Ал ошо бойдон калган. А бирок Кудай Таалага кантип сыйынабыз, ибадатты кантип кылабыз, бул жакта баягы ислам дини көрсөтүлгөндөй болот да. Анан бул жерде мындай да, негизи биз салт менен ырым-жырымды көбүнчө чаташтырып алабыз да. Ошондо ушу тагыраак айтсак болобу? Мисалы, бул ырым-жырым болот, бул деген салт деп биз ошону экөөнү чаташтыргандыгыбыздан көп нерсе баягы шариятта салтка туура эмес чыгат, туура салтты колдобойт деген нерселер келип чыгып атат да. Мисалга алсак, баягы узак жолдон келгенде үй бүлө мүчөсүнүн башына суу айландыруу, арча түтөтүү же болбосо баланын кыркын чыгаруу сыяктуу жөрөлгөлөрдүн кайсынысы туура эмес, ушуларды так кесе мындай айырмалап айта аласыздарбы? Эми бул жерде биз ар бирине токтолушубуз керек болот да. Ошол эле мисалы бизде мындай да, Кыргызстандын ичинде эле ар кандай ырым-жырым, салттар болушу мүмкүн. Бир эле Кыргызстандын ичинде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен үстүмдө кийип турган кийимди жарнамалап кетким келип турат. Бул улуттук колориттеги кийим Газбүбү Турдубаева эжекенин эмгегине таандык. Эгерде сиз дагы маанилүү иш-чараларга, той-топурларга ушул сыяктуу улуттук колориттеги кийимдерди буйрутма берсеңиз болот. Кайрылыңыздар, түрлөрү өтө көп. Ол эле баягы азыр суу айланткан бир эмелер болсун деген. Бул эми негизинен ислам дининде жок нерсе да. Ошондой эле ушул арчаны жыттаткан. Эгер арчаны кандай мааниде? Эгер баягы микробтор өлсүн, жаман жыт кетсин деген мааниде баягы күйгүзгөн болсо маселе жок. Бирок
андан башка бир баягы жагымсыз баягы бул жерде бир шайтан шабырлар чыгып кетсин деген маселе боло турган болсо, анда эч кандай пайдасы деле жок да анынчы. Андай мааниде кылбаш керек болуп калат. Ошондо ниетине жараша болуп калат. Ниетине жараша болот да. Жанакы дезинфекция деп коебуз, ошол мааниде болгон болсо эчтеке эмес. А бирок жанакы жамандык кетсин, жакшылык келсин дей турган болсо, мунун баардыгын Кудай Тааладан сураш керек деген бул маанилүү бир принципиалдуу маселелерден да. Анан дагы азыр коомчулукта эң актуалдуу болуп жаткан суроо бул махыр менен калыңдын айырмасы. Ушул туурасында дагы кеңирээк айтып берсеңиз. Бул жерге мындай да, махыр деген сөз эмне? Бул арабчада кыз тарапка берилчү баалуу нерселер. Кыз тарапка. Демек, калың деген сөз кыргызда кызга берилчү баалуу оокаттар да, мисалы үчүн Кыргызстанда деле ар кандай болушу мүмкүн ошол калың. Кээ бир жерлерде ал журкан төшөк, ошондой эле кайынча бир мал болушу мүмкүн жана акчалай. Кээ бир жерде сөзсүз түрдө кыл куйрук, коюу жана башка жанагы керектүү каражаттары. Ушунун баардыгы калың жана махыр деп эсептеш керек. Бул бала мен үйлөнөмүн, үйлөнгөнгө кудуретим жетет, бага аламын, мүмкүнчүлүгүм бар деген бир белги. Эгер андай болгон болсо, баягы бизде кыргызда калыңды кызды үйүнөн алып кетип жатканда баягы өзүнүн ата журту менен барып, калыңды атасына тапшырып кызын, анан кызды үйгө алып кетип атпайбы? Ооба. Анан үйгө келгенден кийин биздеги түшүнүк мындай болуп атат да, нике кыюуда, никеде баягы кызды никесин кыйып атканда кыз айтып атат жолдошунан сурап аткан нерсени махыр болуп атпайбы? Ошондо анан бизде көбүнчө жанагы жакында бир дагы болду го, баягы жолдошунан кыз тараптан чоң машина сураган, анан андан дагы ошо менен үй бүлөлөр бузулган учурлар болуп атат да. Эми бул жерде дагы биз Аны кандай атайбыз мисалга? Биз ошону мындай ушул учурдан пайдаланып айткым келет да, ошо бизди көрүп аткан көрөрмандарга. Калың, махыр бул бир нерсе. Демек, ата энелериби, туугандарыбы бычыштыбы, беребиз дедиби, демек ошол бериле турчу каражат. Кээ бир жерде айтылбай деле калышы мүмкүн. Мисалы үчүн кызын барып сурайт колун, алар макул болот. Бул жерде кээде ал эмне берем деген дагы чечилбейт. Бирок ошол жерде мына адат, ошол да, адат деген каада салт. Ошол чөлкөмдө, ошол өрөөндө белгилүү бир сумма бар. Аны баардыгы беришет. Мисалы үчүн ошол үйлөнүп жатканда бир кыл куйрук канча бир акчасын берет. Бул ошол баягы кызды алып барат жатканда айтылбаса дагы алар бериши керек. Айтылбай калса. Бул ошондой баягы салт, каада дейбиз, эреже. Жанагы биздин кыздар турмуш куруп жатканда дагы сурап атканы, эми бул бир адепсиздик деп эсептейм. Себеби деген менде деле учур болот. Мен кээде никеге барып сурап калганда сураймын, силерде калың маселеси бычылганбы? Десем, ооба десе, мен никени улантып кыям да. Эгер жок дей турган болсо, мен ошол жерден эле жигиттен сураймын. Баягы калыңга эмне бересиң, канча бересиң деп. Бул жерде, мисалы үчүн мен араб өлкөлөрдөн мисал келтирейин. Араб өлкөлөрүндө ушу калыңдын эрте берилчү, тез берилчү калың деген бар, анан кечиктирип берилчү калың деген бар. Мисалы, эрте берилчү калың бул бир $300-400 болушу мүмкүн. Ушунча эле. Бирок кийин берилчү калың $10,000 болушу мүмкүн. Себеби эмне дегенде, ошол жакта эгерде ажырашып кете турган болсок, ошол сумманы бересиң деген бир мындай милдет турат. Бул эгер ажырашып кете турган болсок, ошол сумманы беришиң керек деген шарт бар. Эгер
жашай берсек, биздин жашообуз жакшы нукта бара берсе, ал берилбейт да. Ошондой бир шарттар бар. Бул дагы кыз үчүн бир болгон бир кандай орусча айтмакчы страховка да. Анан бул муну берүү керек. Кээ бир учурларда болот да. Мен берерге эчтекем жок, мындай эле үйлөнөм дейт. Жок, биздин азыркы Кыргызстандын шартында баардык, Кудайга шүгүр, баардык ушу үйлөнөм деген жигиттердин акча, каражат таап үйлөнгөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Айтылган сумманын баардыгын тапса болот Кыргызстанда азыркы учурда. Жок, мен бере албайм, эчтеке колумда жок деген бул жалкоонун сөзү да. Демек анда кызга калыңы берилген болсо, баягы никеде ал жерден дагы сураштын кажети жок. Кажети жок. Тактап эле коюш керек, тактоо иретинде берилдиби, жосо бычылгам десе болду да, улантып кыйыш керек. Анан дагы сизге суроо, сиз өзүңүз улуттук салттардын кайсынысын үй бүлөңүз менен колдонуп келесиз? Эми мисалы үчүн мен салт дегенде кандай, мисалы биздин үй бүлөдө ошол туугандардын ортосунда болгон бир мамиле бар. Мисалы үчүн туугандарда бир той аш боло турган болсо, ошол жака да барып кызмат көрсөтүү, мисалы үчүн ким гана болбосун, мейли мен болушум мүмкүн, же болбосо келинчегим. Жок, бизде мисалы үчүн динде айтылган эмес ал нерсе деген жок да. Мисалы барып кызмат көрсөтүп, ошол жерде баягы тууганчылык мамилени чыңдап дегендей. Ошондой эле кандай азыр эми аны айтымдай салт деп деле айтыш деле кыйын, бирок ошол кыргыз тилине болгон мамиле. Мен шаарда турсак деле, мен балдарым мектепте көчөдө орусча сүйлөп жүрүшөт, бирок мен үйдө толук баягы кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам да. Баардыгын ошо орусча сүйлөм десе, кыргызча жооп бер, кыргызча сүйлө деп. Балдарыңыз кыргыз мектепте окуйбу? Жок, ошо орус мектепте окуйт, бирок мен орус мектепке бергеним себеби ошол жакын мектеп болгондуктан эле бергем. Бирок ошол үйдө ошол кыргызча окуп жадагысы ошол менин баягы ортончу уулум да айтып, ошол мотивация болсун деп, шыктандыруу болсун деп, ал ушу Манастын 1-томун бир ортолоп калган кези да. Анан дагы ат ыйгаруу жөнүндө, мисалы биз баягы биздин ата-энелерибиз союз доорунан баягы атеизм убагында төрөлгөн ата-энелердин балдарыбыз да. Анан мисалы мен өзүмдүн деле жанагы 6 тууганбыз, баарыбыздын эле аттарыбыз баягы кулагыбызга азан чакырылып коюлган эмес экен да. Анан эгер ошондой азан чакырылбай коюлган ысымды кайрадан кийин эми азырба түшүнүп кирип атат да бизге дагы. Анан кайрадан баягы азан чакырып коюш керекпи, же жөн эле ошол бойдон калтырабызбы? Буга кандай дейсиз? Азан ошол бул жерде бир философия бар. Ошол жаңы төрөлгөн ымыркай эң биринчи уга турган сөзү ушу Алла Тааланы улуктаган сөз болсун деп азан айтылат. Бирок бул айтылбай калса ат коюлат. Бирок айтылбай калса кайрадан айтыш керек, же болбосо атын өзгөртүш керек деген маселе жок. Кандай ат коюлган болсо ошол ат боло берет, жарай берет. Эң негизгиси ошол бир жакшы маанини билдирген ат болушу керек да. Бул жерде арабча болушу мүмкүн, кыргызча болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси баягы жаман мааниде болбогон бир ат болуш керек. Баягы баланын бир намысына же бир көңүлүнө бир терс таасир этпеген да. Кээде бар да бизде коомчулукта бар, кыргыздарда мындай бир башкача бир ат болгон аттар бар. Өздөрү аны айткандан уялышы мүмкүн. Ошондой аттарды керек болсо өзгөртүп койсо деле болот. Көбүн учурда баягы мындай болуп атат да, баягы биздин маселен мисалы биз билгенден бир Танзилия деген кыз бар эле, ал динден илим алган соң Алияга өзгөртүп алды да. Бул негизи туурабы? Ат өзгөртүү. Бул кээде
ошол диний жактан туура эмес маани берип калса, ошондо өзгөртсө болот. Айттым жанакындай, эгер эле жаман ат боло турган болсо, ошондой аттарды өзгөртсө болот. Бул тескерисинче жакшы. Себеби чакырганда, айтканда, укканда мындай бир жагымдуу, же жакшы бир маанини билдирген бир ат болушу керек да. Анан жанакындай туура эмес болсо, же болбосо диний жактан бир туура эмес маанини берген болсо, ошондо аттарды өзгөртсө болот. Суроом анда сизге мындай болсун. Биз кыз ала качууну көпчүлүгү салт деп келет. Баягы талаштагы бир маселелер бар да. Салт, жок бул салт эмес. Бул ошол салттын бузулгандыгы деп айтылат эмеспи? Анан ошол динде кыз ала качуу туурабы же туура эмеспи? Динде кыз ала качуу бул туура эмес. Бул бир кандай десем, туура эмес бир, эгер ким салт деп эсептеп жүргөн болсо, туура эмес салт да. Себеби никеде эң негизги эле нерсе бул ошо кыздын макулдугу. Бул элестетсеңиз, бир тааныбаган, билбеген, көрбөгөн жака алып кетет дагы, ошол жерде мажбурлап сен макулдугуңду бер дейт. Бирок азыркы учурда баягы мыйзам кабыл алынып, бир топ иш аракеттердин артынан кийин азыр бир топ кыскарды же токтосу десек деле болот да. Бирок бул жерде азыр ала качты деген бир ат болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда кыздын өзүнүн макулдугу бар да. Мен тиеп атам деген. Бул мусулман коомчулугунда ошол кыргыз, казак, балким кээ бир Кавказ элдеринде таандык эле бир ушундай бир ала качуу бир салты болбосо, башка мусулман дүйнөсүндө, өлкөсүндө мындай нерсе жок эсе да. Анан өзү макул болбой туруп, ыктыярдуу никеге турбаса, ал көпкө деле баягы жашабайт да. Анан мурда туура баягы советтер учурунда болгон да, бизде көпчүлүгү деле ошол үйлөнөт десе, ошол гана ыкма менен үйлөнүшкөн. Ошол бир адатка кирип калган да, салтка. Бирок азыр жакшы бир өзгөрүү бар. Ошол куда түшүп, сөйгө салып дегендей, бул жакшы мындай салт десек жаңылышпайбыз. Жакшы, анан дагы бир сурай кетчү нерсе, бул баягы бизде кыргызыбызда салтта, кыргыздын салтында, мисалга баягы кызды алып кетип атканда баягы жогоруда айткандай калыңды берип, анан кыздын үйүндө кудалар эки жак тарап болуп, баягы ак дасторкон үстүндө чайлашып олтургандан соң кызды үйгө алып келе берет дагы, эркектин ошол үйгө жолдошунун үйүнөн барып никеси кыйлат, туурабы? Баягы динде айтылат эмеспи? Кыздын үйүнөн никеси кыйылып, анан ошол никеси кыйылгандан кийин жолго чыгыш керек дегенчи. Бул жагы кандай? Бул жерде туура. Бул жерде никенин каякта кыйылышы шарт эмес. Мейли ал кыз тарап болобу, эң негизгиси ал туура кыйылыш керек. Бул жерде бизде эми баягы ала качып, же болбосо үйгө кызды алып келип атып, үйдө кыйылчу да. Баягы баланын үйүндө. Бирок баягы жат нерсе эмес. Эгерде кыздын үйүнөн кыябыз десе, же болсо ошол кыз тараптан балким мечитке барып, ошол жактан деле кыйса болот да, чакырып келип. Бул жерде сөзсүз түрдө баланын үйүнө алып келип кыйыш керек, антпесе болбойт деген маселе деле жок. Кээ бирөө ошондой кылышы мүмкүн. Баланын үйүндө кыйса деле боло берет. Кыздыкында деле кыйса боло берет. Эң негизгиси ошол никенин шарттары туура болуш керек. Күбөлөр дегендей, ошондой эле жанагындай кыздын баягы калың деп атпайбызбы, калың деп коебуз, ошолор дагы каралып. Маанилүү нерсе, себеби биз угуп калабыз да, эмне үчүн мен ушуга токтолуп атам, баягы жигиттерге. Кээде ошол диний чөйрөнүн арасында
мен бербейле эчтеке бербейле үйлөнөм дегендер болуп калышы ыктымал да. Бул туура эмес. Жок дегенде сен бир нерсе таап, бир нерсе алып, ошо кызга бере тургандай баалуу нерсени өзүңдүн баягы үй бүлөнү алып кете алам деген бир чечкиндүү бир кадамыңды көрсөтүшүң керек. Анда эмесе бул сизге менин соңку суроом болсун. Айланада жаңы жылдык маанай башталды. Көбүн эсе бул балдарга аябай жагат. Баягы үйдүн ишин коздоп, сырттагы балатылар коздолгон оюнчуктары менен. Анан бул шарият бул жаңы жылды тосууга баягы тосконго болбойт деп тыюу салат. Анан ошол эмнеге ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Эми бул ошо ислам дининин бир уникалдуулугу, жашоого болгон бүт өзүнүн баягы багыты, өзүнүн бир чечими, көз карашы бар десек жаңылышпайм. Ошол эле ошол кантип тазаланабыз, кантип дара талабыздан баштап, ошол кантип эл аралык мамилелерди кылабыз дегенге чейин барат. Ошонун ичинде эле майрамдар кандай болуусу керек деген. Биздин Кыргызстан эми көпчүлүгү мусулман калкы да. Мусулман калкы. Анан бул жерге келгенде бир мусулмандардын бир шан шөкөтү жосу бир көрүнүп туруш керек да, байкалып туруш керек. Анан жаңы жыл каяктан келген, кандай майрам дей турган болсок, демек бул Советтер Союзунда чыккан же болбосо кандай бир деңгээлде бул христиан дининен бир байланышы болгон бир майрам болуп келип атпайбы? Балким кийин Советтер Союзунда бир өзгөчөлүнүп бир өзгөрсө керек. Бирок ошондой бир жагы бар да. Ошондуктан ислам динин баягы тутунгандар, бек тутунгандар бул күн, бул майрам кадимки күндөй эле болуп өтөт деп эсептейм. Ошондо майрамдоонун кажети жок. Кажети жок да. Майрамдаган ушундай күнөө болобу? Эми бул мындай да, ошол кандай десем, жакшы бекем бир карманып жүргөн адамдар үчүн бул ыңгайлуу эмес, ыңгайсыз бир майрам. Эгер мындай да, баягы ооба биз бул жаңы жылды биздин майрамыбыз эмес экенин билебиз, жана дагы баягы балатыны кыюу бул дагы болбойт дейбиз, баягы арча карагайлар канча жылдап өсөт, аны кыйып келүү туура эмес дейбиз. Бирок ошол эле учурда үйдө мындай бир жаңы бир майрамдык атмосфераны куруп коюуга балдар үчүн баягы өңгөчө ымыркай кезиндеби жаш балдарга, мен мисалы балдарым 5-9 жашта, анан аларга аябай кызыктуу да. Апа, эмнеге елка тикпейбиз биз үйгө, эмнеге үйдө мындай болбой жатат деп аябай сурап атышат да, кошуналардан көрүпчү. Эми баардык эле азыркы коомчулукта Кыргызстанда ошондой нерсе бар. Эми биз баягы мусулман катары туура багыттарды беришибиз керек, туура. Бул балким мамлекеттик майрамдар азыркы учурда бизде кирип калган. Бирок кадимки күн, кадимки эле болуш керек деген бир принципке барыш керек да. Бүгүнкү биздин маегибиз соңуна келип жетти. Сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Келерки жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.